Бардык корей тилин үйрөнүүчүлөргө чоң салам. Бүгүнкү сабак 20-сабак. Бүгүн биз тыбыштарды туура айтуу. Тыбыш дегенде бул үн жөнүндө сабагы. Үндөрдү туура айтканды үйрөнөбүз. Корей тилинде бул хангуго парым. Парым деген бул акцент деп коет да. Бүгүн ошолор жөнүндө силерге айтып беремин. Хангуго парым деген сөздүн окулушу бул транскрипциянын ичинде мына кызыл менен белгиленип турат. Жазылышы көк менен жазылат, көк менен тургандай, бирок айтканда кызыл менен жазылып тургандай айтасыздар. Бул жерде эмнеге мындай башкача айтылып, башкача окулуп калат. Номер 1 хангуго парым деп жазып алыңыздар. Биринчи эреже. Эгерде паччим бар болсо, паччим эмне экенин үйрөндүк, астында жазылган тамга. Паччимден кийин эле розовый турган бул паччим. Паччимден кийин эле моум деп коет. Моум бул үндүү тамгалар. Үндүү тамга турган болсо, ошол үндүү тамга жол ачып салат, өзгөртүп коет да. Паччимге жол ачып коет. Эгерде үнсүз болуп калса, паччим өтө албай калат. Мисалы, бул деген эмнени билдирет? Кук деген к паччиме, к. Анан о бул үндүү тамга. Моым, паччим моым. О тамгасы бул дайыма жумшартып ийет үнсүздү же жол ачып ийет. Ошондуктан жол ачылат дагы к тамгасын үстүнө алып чыгып кетет. Кук о эмес куго болуп окулуп калат. Жазганда мурункойдон эле сакталып калат. Тыбыш деп айттым сабактын башында, айтылышы гана куго. Орусча айтканда мындай плавно кетиш керек да. Кук, анан о деп отдельно айтылбайт. Кийинки сөздү мисал кылып келтирейин. Орым. Неге орым деп окудум? Анткени силер л деп үйрөнгөнсүңөр да, бул л тамгасы. Анткени л тамга туура паччимде турса л дейбиз, бирок бул жерде үндүү тамга турган үчүн, мына ынын үстүндө моум турган үчүн бул үстүнө алып чыгып кетти. Р тамгасы үстүндө турганда дайыма р болуп окулат, л эмес. Кандай бар болсо ошондой окулат. Орым. Демек, паччимден кийин үндүү турса, дайыма паччимди үстүнө алып чыгып кетет. Кийинки сөз откаге деп жазылып турат, С тамгасы паччимде т болуп окулат деп окуганбыз. Т мына от болот, Кайсыл жерде ачылып кетет? Паччим ачылып с болуп окулуп калат, кайсыл жерде окулбайт. Бул жерде от деген сөздөн кийин от т деп окуп атам, анан каге, к деген чаым, бул үнсүз карагыла. Үнсүз болгон үчүн жолду жаап койду дагы, т үстүнө чыгып чыга албай калды, өтө албай калды. Ошондуктан от каге бойдон эле окулат. Ал эми тдан кийин үндүү, с тамгасынан кийин и тамгасы келип калса, анда үстүнө чыгып кетет, с чыгып кетет дагы, ши болуп калат, оши. Оши яппойо. Тамганын с тамгасы оригинал боюнча эле с бойдон эле окулуп калды. Оши деп. Оти дебейбиз ушул жерде. Оши. Кайталайм. Анткени с паччимден кийин моум үндүү келди, и тамгасы турган үчүн үстүнө алып чыгып кетти дагы. Үстүнө чыгып кеткенде оригиналында кандай болсо ошондой окулуп калат. Оши. Кийинки эреже чо х а. Чоха деп окуйбуз, бирок хга басым жасабайбыз. Чоа. Чоа караңыздар. Көпчүлүгү ката кетирет ушул жерде. Чоха деп жок, чоа. Анткени х тамгасын караңыздар. Х тамгасы паччимде турат. Ошондуктан жумшак кылып, паччимден кийин эмне турат? Үндүү турат, Үндүү турганда үн бербей калат. Чоа эле болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Чоа. Бул жакшы деген сөз, чоайо деген. Хангугонун 재미있어요. Байкадыңыздарбы ушул жерде эмне бар экенин? Хангук онун деген жок, мына хангугонун 재미있어요. Гуго деген сөз. Анан 창문을 닫아주세요. Терезени жаап коюңузчу. 창문을 болуп кетти. Н үстүнө чыгып кетти, көрдүңөрбү? Анткени үстүнө алып чыгып кетти. 당신을 믿어요. 믿어요 эмес, 믿어요 болот.
Анткени д дагы үстүнө чыгып кетти. Мидойо. Мидойо, сизге ишенем деген сөз. Мури 차가워요. 물 이 деген жок. Мури деп окутам. Мури. Мури 차가워요. Суу муздак. Түшүнүктүүбү? Кийинки сөздү карагыла. 이름이 뭐예요? 이름 이 деп бөлүп окубайбыз. 이름이 деп ми үстүнө чыгып кетти. Анткени 이 үндүү. 이름이 뭐예요? 밥을 дебейбиз. 밥을 먹어요. тамак же. 밥을 먹어요. Б дагы үстүнө чыгып кетти. Түшүнүктүү болтабы? Кийинки 옷이 예뻐요. С эмнеге ш болуп кетти? Анткени и тамга менен келсе, үндүү менен келсе жол ачылат дагы. Т болбой эле, мурунку оригиналында эле окулат. 옷이 예뻐요. Кийим кооз экен, кийимиңиз татынакай экен дейт. 어디 예뻐요 деп окусаңар ката болгон болот. Кийинки 가방이 싸네요. Сумка арзан экен. 가방이. көрдүңөрбү? 가방 이 эмес. 가방이. 가방이 싸네요. арзан экен. кийинки 사람을 찾아요. Неге кээ бир жерде чи, кээ бир жерде жи деп сурап каласыздарбы? Эки жагында тең үндүү туруп калса, чажайо деген сөздү карагыла. Пачимдеги чи жига айланып жумшарып кетет. Мына. Чажайо. Жанын жи тамганын эки жагында тең а турат. Ошондуктан чажайо жумшарып кетти. 사람을 찾아요. 꽃, гүл, бирок 꽃이 болуп окулат бул жерде карагыла. 꽃이 예뻐요. Гүл деген сөз 꽃 деп окулат, бирок и келген үчүн 꽃이. Пачим үстүнө чыгып кетти. 꽃이 예뻐요. Гүл, кооз. 꽃이 예뻐요 болбойт. 꽃이. 부엌에 식탁이 있어요. ашканада 식탁, тамак ичкен стол бар дейт. 부엌 деген кухня. 부엌에 식탁이 있어요. ок деген сөз карагыла. 부엌 деп отдельный окуйбуз. 부엌에 көрдүңүздөр, 부엌에 부엌에 дагы эмес, 부엌에 болду. Кийинки мисалды карап көргүлө. 철수는 공부하는 것 같아요. Пачимде т турган, т. Айтып атканда деле ошол бойдон эле окулат. 같아요. Үстүнө чыгып кетти, көрдүңүздөрбү? Кат айо болгон жок. 같아요. год каттайо. год деген год бойдон эле окулду. Анткени к тамгасы келген үчүн с ачылган жок. Х тамгасын карап көрөбүз. Жана бир сөздү карап өттүк. Х кайсы кезде окулбайт экенин карагыла. Чоа деген сөз х тамгасы пачимде турат, бирок андан кийин үндүү келген үчүн чохайо эмес, чоайо деп окуйбуз. Натта деген төрө наайо болуп калат. наайо. Х жоголуп кетет. 가방을 책상 위에 놓아요. сумканы столдун үстүнө кой. 놓아요 эмес, 놓아요. Түшүнүктүү болдубу? Х окулган жок. Кийинки пачимде эки к турса, каткалаң тамгалар кандай болот? 창문을 닦아요. Ошол каткалаң тамга үстүнө чыгып кетет. Ошол бойдон эле окулбайт. Үн өзгөрбөйт. 창문을 닦아요. 닦아요. 사람이 집에 있어요. адам үйдө турат дейт. 있어요 дегенде дагы эки сдан кийин үндүү о турган үчүн 있어요, 있어요 болгон жок, 있어요. Бул дагы с каткалаң тамгага кирет. Өйдөгө чыгат дагы ошол бойдон эле окулуп калды. 있어요 болуп калды. 있어요 болсо тура эмес болот. Анан сабакты жалпылай турган болсок, пачим болуп, пачимден кийин үндүү келсе, дайыма үстүнө чыгып окуйбуз. Орым. Орым. Анткени рны үстүнө алып чыгып кетти. Ошондуктан орым. Котормосу муз деген сөз. Бул эреже
бардык тамгаларга тиешелүү. Муындап окуп атканда байкаңыздар, патчимден кийин үндүү турабы, үнсүз жокпу байкайбыз дагы. Сразу эле окуп киребиз. Орым. Азыр эле эстеп калсаңыздар, кийин автоматически эле өзүңүздөр ушундай окуп баштайсыздар. Кийинкиси анжисеё. Патчимде 2 двойной патчимден кийин үндүү турса дагы ошондой болот. Бир тамга, бир патчим үстүнө чыгып кетет. Ошондуктан анжысеё деп окусак туура эмес, анжысеё. Түшүнүктүү болдубу? Бул бардык двойной патчимдерге тиешелүү. Эгерде ушундай 2 патчимден кийин үндүү келсе, дароо эле экөөнү кошуп окуп кетесиздер. Бүгүнкү сабактан көптөгөн суроолоруңуздарга жооп таптыңыз деп ойлоймун. Кийинки сабактан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Аманчылыкта көрүшөбүз.